Жалгыз таштап чалбайм, сабакка кетиришим керек. Нарын шаарынын тургуну Жылдыз Иманова социалдык контракттын негизинде 100 000 сом алып, ага тигүүчү машинкаларды сатып алды. Жалгыз бой эне буга чейин бир кызына 1800 сом жөлөк пул алчу. Эми шаар ичиндеги тигүү цехтерден буйртма алып, айына 30 000 сомго жакын киреше таап жатыптыр. Ушунда 2 машинка алдым 100 000ге. Бири прямой строчка, бири болсо пятинка. Биринчи Азастан крой алып, бул нарындагы мини цехтерден алып тигип берип өткөзүп, азыр кичине көбөйтүп калдым. Мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан мындай колдоо шыктандырып жатканын айткан Жылдыз айым алдыда чакан тигүү цехин ачып алып, жумуш ордунда түзсөмбү деп кыялданган. Бирок барып эле кайра каражатка такалгандыктан айласын таппай турган. Бактыга жараша министрлер кабинетинин токтому менен дал ушул социалдык келишим аркылуу иш баштап, андан ары ишин кеңейтүүнү каалагандар үчүн үстөк пайызсыз 200 000 сомдон насыя берүү каралган. Азыркы тапта каалоочулардын арыздары каралууда. 200 000ден берет экен деп ошолго дагы аракет кылайын деп атам, анткени дагы муну көбөйтүп, бизнесимди дагы улантып, ошол мини цех ачканга ошол каражат мага керек экен. Аны дагы ойлонуп атам. Көбүрөөк эмгектенип, көбүрөөк иштесең, көбүрөөк акча табасың дегендей. Башкаларга деле айтат белем, ошо жалгыз пособияны карап отура бербей, өзүңөрчө иш баштап, бюджетиңерди көбөйтүп, жашоо шартыңарды жакшыртып дегендей. Нарын облусу боюнча быйыл 1105 үй бүлөгө 110 500 000 сом бөлүнгөн. Азыркы тапта анын дээрлик 98% алып, ишкерлигин баштады. Касымдык бөлүгү 69% айыл чарбасына алып атышат. Андан тышкары 15% болсо бул өндүрүшкө берилип атат. Өндүрүшкө алышты. 7% болсо бул кызмат көрсөтүүгө, андан тышкары болсо 3% бул соода сатып калды да. Бул жылдан жылга жыйынтыгы жакшы болуп, мына былтыркы жылкы алгандардын арасынан дагы мына көп ишканалар ачылып, жумушчу ордуна түзүлүп атат. Мында ошо натыйжасын берген үчүн мына жылдан жылга социалдык контракттын санын көбөйтүп берилип атат да. Белгилей кетсек, социалдык келишим аркылуу иш баштоону көздөгөндөрдүн саны жыл сайын өсүп жатканын социалдык адистер билдиришти. Долбоор башталган 2022 жылы облус боюнча 250 үй бүлө каражат алган. Алардын алды азыркы тапта жумуш берүүчүгө айлана алышкан. Норуза Аблаев, Бактияр Сарсаров, Ала Тоо 24, Нарын облусу.